сиздерден келген суроонун негизинде дабагердин бул чыгарылышын кан басымдын көтөрүлүшү жана төмөндөп кетүүсү туурасында болмокчу. Анда алгачкы суроо: гипертония деген эмне? Гипертония оорусу кан басымынын жогорулоо оорусу. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун берген аныктамасы боюнча гипертония оорусу деп кан басымынын 140тан өйдө, 90дун өйдө болуп турганы гипертония оорусу деп аныкталат. Демек, гипертония оорусу кан басымдын жогорулашынан улам пайда болуучу жүрөк кан тамыр системасынын өнөкөт оорусу. Ал эми статистикага таяна турган болсок. Гипертония оорусу, эгерде маалымат катары айтсам, элдердин арасында кеңири таралган оору болуп эсептелинет. Статистиканын данные боюнча 18 жаштан өйдөгү кишилерде ар бир 3-чү кишиде кан басымы бийик экени аныкталган. Ошондуктан общий популяцияда 45-50%ке чейин жолугат да. Кан басымдын жогору болуусу же гипертония оорусун үнсүз өлтүргүч деп аташат. Билинбеген, байкалбаган бул оору өз убагында адистерге кайрылбаса, бейтапты майыптыкка алып келүү коркунучун туудурат. Гипертония оорусу башкача айтканда мындай бир врачтардын арасында үнсүз өлтүргүч деп да айтып жүрөбүз. Анткени бул оорудун өзүнүн ушундай бир жамандыгы сразу эле эч кандай бир симптомду бербейт да. Кишини көндүрүп эч кандай симптомду бербей көп убакытка чейин алып жүрүп, анан кээ бир кишилер кан басымынын бийик экенин биринчи жолу инсульт болгондо билишет же инфаркт болгондо гана билишет да. Ошондуктан кан басымынын оорусу бар экенин билиш үчүн кан басымын өлчөп туруп гана билсе болот да. Ошондуктан кан басымын эгерде адамда эч кандай фактор риска деп айтабыз, ошолор жок болсо, таза адам болсо, дагы бир жылда бир жолу давлениясын өлчөп туруш керек. Эгерде давлениясы бийик адамдар болгон болсо, анда врачка кайрылып, бир күндө 2 жолу өлчөп туруш керек. Эгер кан басымын түшүрүүчү дарыларды алып аткан болгон болсо. Аталган оору бир гана себептен пайда болбойт. Көп оорулардын пайда болуусунун негизинде кан басымдын жогорулашы келип чыгат. Гипертония оорусу экиге бөлүнөт. Өзүнчө гипертония оорусу, эссенциальный гипертония или гипертонический болезнь деп айтабыз. Экинчиси симптоматическая артериальная гипертензия, то есть себеби бар гипертония оорусу. Эгерде процентный соотношениясына карасак, анда гипертония, өзүнчө гипертония оорусу 90-95% түшсө, 5-10% гана себеби бар симптоматическая артериальная гипертензияны түзөт да. Вот симптоматическая артериальная гипертензия, то есть себеби бар, организмде кайсы бир оору бар, ошол оорунун белгиси катары кан басым көтөрүлөт. Ал оорулар обычно кайсы оорулар? Өзгөчө бөйрөктүн оорусу, бөйрөк үстүндөгү бездин надпочечниктин оорусу, мындай богок бездин оорусу, тиреотоксикоз, кан тамырлардын оорусу, неспецифический аортоартерит деген, же болбосо туаса, кан тамырларда туаса ичкерип калган оорулар, коарктация аорту. Анан эндокриндик оорулар негизинен ушул себеби бар давленияга алып келет да, кан басымынын жогорулашына. Бирок ошол эле убакта жана айтып өткөндөй 90-95% мезгилде өзүнчө оору болгон мезгилде негизги наследственный предрасположенность болот дагы, бир канча факторлор биригип, анан ошол факторлор кан басымынын жогорулашына алып келет. Ал эми гипертония оорусунун пайда болуусуна түрткү берүүчү кооптуу факторлор бул? Кооптуу факторлор экиге бөлүнөт: өзгөрүлбөөчү жана өзгөрүлүүчү кооптуу факторлор. Өзгөрүлүүчү кооптуу факторлор алар мурдакы
калыбына келүүчү кооптуу факторлор болот. Биринчиден, өзгөрүлбөөчү кооптуу факторлор бул оордук келтирген тукум куучулук, орусча отягощенная наследственность деп коебуз. Бул эмнени айтат? Эгерде 65 жашка чейин аял кишиде гипертония оорусу пайда болгон болсо, эгерде аныкталган, доктор аркылуу аныкталган, дайыма дарын ичип жүргөн, ошол аял кишинин балдарына тукум куучулук берилиши мүмкүн, бирок бардык балдарына эмес. 55 жашка чейинки эркектерде кан басымы жогору экендиги аныкталса, анда ал адамдын балдарына бул оору берилиши мүмкүн. Бирок дагы айтабыз, бардык балдарга эмес. Элдер аны вот менин апам, атам ушундай гипертония оорусу бар эле деп ойлоп жүрүш зарыл. Алдын ала дарыланып, дарыгерге кайрылып, кан басымын өлчөп жүргөнгө. Бирок ошону дайыма ойлоп, вот менин атамда ушундай оору бар эле, апамда деп дайыма аны деле өзүнөн да көп албаш керек да. Себеби балдардын баарына ал тукум куучулук берилбейт. Мындай логикалык жактан ойлоп көрсөк, анын мисалы үчүн анын көбүнчөсү апасы жагына берилип калгандар, атасы жагына гипертония оорусу жок кишиге. Бирок ал жөнүндө билиш керек. Анан экинчиден жыныс. Эркектер гипертония оорусуна чалдыкканга жакыныраак болот, бирок аял кишилер менопаузадан кийин, эртек кири токтоп калгандан кийин дагы гипертония оорусу пайда болушу мүмкүн. Үчүнчүдөн бул курак, жаш курагы. Эркектер жанагы айткандай эле 55 жаштан жогору гипертония оорусунун пайда болушуна көбүрөөк болот. Аялдар 65 жаштан жогору гипертония оорусу пайда болушу мүмкүн. Өзгөрүүчү кооптуу факторлор. Өзгөрүүчү кооптуу факторлор. Бул биринчиден канда канттын деңгээлинин жогорулашы, диабет же болбосо углеводдорго туруштук берүүнүн бузулушу болот. Экинчиден канда холестериндин деңгээлинин жогорулашы. Үчүнчүдөн тамеки чегүү. Тамеки чегүү жөнүндө айтсак, кээ бирөө ойлойт, жана насвайда чегишет го. Ошо насвай деле ошондой терс таасирин бериши ыктымал. Анан туздуу тамакка ашыкча колдонуу, спирт ичимдиктерин ичүү, нормадан ашыкча эттенүү. Илимпостор, Япониянын илимпостору тузду азайтып 7 грамм, 6 грамм суткада норма ар кимиси ошентип столго да туз бербейт. Тамак ашка туз салышты, туура салыш керек. Куюп ар бир үй бүлөгө куюп атканда ошону тусташ керек. Биз болсо былчылдатып этти да тустайбыз, өзүнчө тамак тустайбыз, анан дагы столго койгон болбойт. Алар болсо көп жылдан бери, акыркы 15-20 жылдан бери жүрөк ооруларды азайтышты, тузду аз жедирип. Эми ошо илимпостор айтканга карата биз дагы Американ Всемирная организация здравоохранения да бүткүл дүйнө уюму здравоохранениедан биздин норманы да азайтып койгон. 7 грамм деп 5 жыл мурун 7 грамм болчу бир суткада. Азыр болсо 5 граммга түштү. Анан былтыр чогултуп айтып атат бизди. 7 грамм, 5 грамм көп болуп атат. ВОЗовская программа требует 4 грамма. Эми азайтсак, тамактын дамына, көнгөн оокаттын дамы чыкпай жатат. Ошон үчүн аны чыгарыш үчүн 5 грамм, эң жогору 7 грамм, 5 грамм кылсаңар, эми жашына карата, оорусуна карата, аял зат, эркек зат бөлүнөбүз го. Ошо нормалуу, ага норма карата. Тузду да ошончолук эметиш керек. Көлөмүн билишибиз керек да, нормасын. Оору ооздон кирет. Ар бир оорунун алдын алууда же айыктырууда туура тамактанууну билүү зарыл. Биз эмне үчүн коркобуз негизинен ошо гипертония оорусунан? Анткени гипертония оорусу жүрөк кан тамыр ооруларынын пайда болуш тобокелчилигин жогорулатып жиберет, инсульттун, инфаркттын жогорулатып жиберет. Эгерде инфаркт давленияси жок кишилер менен салыштырганда
давлениясы бар, давлениясы жогору болгон кишилерде 6 эсе көп, а инсульттүкү 7 эсе көп. Ошондуктан ушул рискти азайтыш үчүн давленияны менен күрөшүш керек. Кан басымы бийик оорусу менен күрөшүш керек. Кан басымы менен күрөшүүнүн 2 жолу бар. Медикаментоздук жолу и медикаментоз эмес жолу. Вот медикаментоз эмес жолуна кайсы жолдору? Биринчи, толук жашоонун образын өзгөртүш керек. Туура тамактаныш керек. Нервный стресстерден алыс болуш керек. Кыймылдоо достаточно физический нагрузка жетиштүү болуш керек. Анан жанакы жаман адаттардан арылган болуш керек да. Жаман адаттарга ыксыз, ашыкча алкоголдун колдонушу же тамеки тартуу, ушунун баары биригипкенде күрөшүү дагы ушул фактор рискалар менен күрөшкөндүгүнү медикаментоздук эмес жол деп айтып атабыз. Эми тамак боюнча айтсак, значит, биринчи кезекте туздун көп колдонгондугу кан басымдын көтөрүлүшүнө алып келет. Туз кандай болуш керек? Туз нормада 5 граммдан ашпаш керек. Күндөлүк суточный потребность организма 5 грамм. Көбүнчө кишилерге туз мындай билимсиз болуп түшүп кетет да. Кайсы тамактарда ушул билимсиз ал киши билбейт, бул тамакта туздун көп экенин билбей жеп алышат. Ошол тамактар кайсылар? Биринчиден айтканда өтө зыяндуу тамактар бул фастфудтар, бардыгы пересоленный, полуфабрикаты, копченые, ар кандай солениялар. Бул тамактарда мындай жасалганда даамын чыгарыш үчүн же көпкө сакталыш үчүн туз көп кошулат. Ушул туздун билинбей калышы үчүн дагы жабыш үчүн производительдер жана усилитель вкуса, глутамат натрий кошот дагы, киши тамактагы ашыкча тузду сезбей калат. А тамактын вкусу гана билинет дагы. Ошондуктан бул тамактар өтө зыяндуу тамактарга кирет. Кан басымдын алдын алууда жаныбарлардын эти жана майлуу тамактар сунушталбайт. Животный жырлардын колдонулуусунун көбөйүп кеткендиги. Животный жир, вообще жиры нормада 40 граммдан гана ашпаш керек да. Бул деген сливочный масло 2-3 бутерброд эле организмдин толук потребностун покрывать этет. Ошондон ашыкча болгон бүт май ашыкча болот дагы, адамды семиртүүгө алып келип, кайрадан эле давление оорусуна алып келиши мүмкүн. Үчүнчү зыяндуу тамак бул жанакы өзгөчө жөнөкөй канттан жасалган тамактар өтө организмге зыяндуу. Канттын дагы углеводдун күндөлүк потребности 40 грамм. Башкача айтканда, мындай 4 кубик кант гана жетиштүү. Андан ашкан бүт баары адамга зыян, жана бүт баары бири-бири менен байланышкан. Алардын семиргендик алып келет, семиргендик кыймылдын аздыгына алып келет. Ошолор баары топтолуп отуруп, кан басымынын бийиктигине алып келет да. Ошондо туура тамактануунун жолу деген, значит, бул деген тузду аз колдонуш керек, животный жирди аз колдонушубуз керек и жөнөкөй канттан жасалган тамактарды азайтыш керек. Ошол эле убакта организмге мындай достаточно болуп түшө турган тамактар бар. Ошолор кан басымы бийик кишилерде жакшы нормада достаточно түшпөй калат да. Ошол кайсы тамактар? Бул кадимки эле таза суу. Организмдеги таза суунун жетишсиздиги көптөгөн оорулардын пайда болуусуна жана организмдин туура эмес иштөөсүнө алып келет. 30 мл на килограмм массы тела суу ичилиш керек, таза суу организм туура иштелиши үчүн.
Экинчи туура кайсы тамак достаточно тулку бойго түшүп туруш керек, бул мөмө жемиштер. Мөмө жемиштер жок дегенде 500 грамм түшкөндө организм туура иштейт. 500 грамм буларга мөмө жемиштер кирет. Башкача айтканда, бир күндө сөзсүз 1-2-3 мөмө жеш керек, 2-3 тарелка жашылчалардан жасалган салат колдонуш керек. Салаттарды жасаганда тузду азайтыш керек, бирок мындай өсүмдүк майы менен аралаштырыш керек да. Анткени ошол мөмө жашылчалар өсүмдүктүн майы менен аралашканда желудочно-кишечный трактка оорчулук келтирбей, организм оңой кабыл алат. Үчүнчү, организмге пайдалуу тамак, бирок ал көбүнчө организмге толук түшпөйт. Бул растительный белки. Буларга белоктор кирет да. Алардын ичине фасоль, горох, чечевица, маш, нут, ушул тамактарды организмге пайдалуу. Жок дегенде күн сайын болбосо через день в виде салатов же супов колдонулуп туруш керек. Көрсөтүүбүздүн соңунда сиздер дабагер көрсөтүүсүнөн келген суроолорго дарыгерден жооп алуу менен жыйынтыктамакчыбыз. Суроо: эл арасында кан басымдын жогору болгону жакшыраак, анткени дары менен түшүрүүгө болот. Ал эми кан басымдын төмөндөп кетүүсү кооптуу, анткени кан басымды кайрадан көтөрүү кыйынчылыкты туудурат. Кан басымынын жогору болушу дагы, төмөн болушу дагы адамга зыяндуу. Адамга нормадагы кан басымы керек. Анткени нормадагы кан басым тулку бойдун туура иштесин шарттайт. Ал кайсы цифралар? Давлениени баарыңыздар билгендей эле, биринчи систолический давление болот, экинчи диастолический давление. Ал давление жүрөктүн жыйрылышындагы кан басым, жүрөктүн шалдайышындагы кан басым. Аны биз термин менен систолический и диастолический давление деп айтабыз. Ошонун верхний пределы биринчи давление үчүн 140, эгер 140-тан көтөрүлсө, давление бийик деп айтабыз. Экинчи давление, диастолический давление, верхний предел 90 мм тутуна асталба, 90-нан өйдө болсо, бийик деп айтабыз. Эми кан басымдын түшкөнү дагы адамга зыяндуу, анткени адам туура эмес иштейт. Бүт органдарга күч келип, бүт органдар туура эмес иштей баштайт. Анын кан басымдын түшкөндүн критерийи биринчи давление 100дөн, экинчи давление 60-тан түшкөнүнүн кан басым түштү деп айтабыз. Мындай деген өтө кан басымы бийик болуп жүрүп же кан басымы ылдый болуп жүргөн жүрүш керек деген туура эмес ой. Кан басымы нормада болуп жүргөн туура. Дени сак улут күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.